Шехрамын, Шехрам. 60 жылдык жаштык айылынан келдим. 4 балам бар. Ошол ооз ачарга маал башталып кетти. Ушундай эмелер. Үйдө эле отурсак бир маалда автозаправкабыз күйүп кетти. Ондон ок атылды. Кичине балдар, жаш балдарыбыз бар эди. Балдарым ошол кону-коңшуну карасак баардыгы жокору карап кетип атат. Карыялар, жаштар. Анан биз дагы үйдө ошо керектүү ушу 4 жаштан менен ушу балдардын кийим-кечегин алып эле кача бердик. Пайпак, даже пайпак кийгизбей. Балдардын башкасы да путуда дагы жок, пайпак-сайпак ушу кача бердик анан ошо. Эл каяка барса ошо жака барабыз деп. Анан 60 жылдыктын жаш балдары да жакшы экен, жигиттери. Жолдо балдар менен өз сумкаларыбыз менен кетатсак, бир маалда спринтерлер келип анан отуругула эжелер деди. Көчө толо энди карыя, жаш балдар баардыгыбызды ингизип ошол неме таза суу деген алеги жерибиз бар, каналдын үстү жагы. Дөңгө алып чыгып кетти. Анан ошол жерде отурдук. Балдар менен колубуздан иштеке кебейт экен, ок атылды, бар жоктор энди талкаланып күйүп атты, жаштар коркуу, балдар коркубой тыйлап, ооз ачар маалы болду, жегенге ушу yüздөн колубузга кирген 4 наныбыз барбы, бир баклажка суубуз барбы албаганбыз, ошонун ошол жерде отурдук анан. Карасак шам кирип кетип баратат, караңгы, балдар муздады, суук, шамал башталды. Анан бир маалда спринтерлер маргүнгө карап жөнөйбүз, энди келиңиздер ошо жака барабыз дегенден балдарды алып кийин ошентип анан маргүнгө чыгып келе бердик да, маргүн айылга. Сиз ошо канчанчы жолу ошо айылыңыз 60 айылдан канча жолу эвакуация болуп кетип атасыз? Өткөндө максатта уруш болгондо ошондо дагы мындай эле катык болгон жок да, онда биз жөн эле энди уктугу, чыгарганын уктугу, максатта жаман болгон өткөндө. Мунусу дагы өтө жаман болду. Ошо дөңдөн көрүнүп турду, максат айыл дагы жөн эле жанып атат, энди бар жок күйүп атат да. Айланын төгөрөгүбүз эле 60 жылдын пас жагы вообще эме деп коет, заправкалар баягы жолдун боюнда эме деп коет эди, айыл бар го. Каминтерин тамам эле күйүп атат да, энди ошо жерде заправка бар, магазин бар, эчтеке кабады. Эртең дагы мына берден маргүндөн дагы үйгө барсак магазиндерибиз жабык. Энди жок да, талкаланган. Элдин пулу болсо дагы, адамдардын пулу болсо дагы, але алганга жегенге правдабыз мисалы. Энди алганга пул болгон жакта правда жок. Эми билбесем, мен Кудай буйрса мына эсен-аман үйүбүз тынч экен. Сиздин үйүңүз жабылып калып турбу? Биздин үйүбүз энди али көрө элекпиз. Бирок элдерден энди адамдардан телефон эме аркылуу угуп атабыз, тынч элек энди. Башта бир ок келиптир, ок али атылыптыр деген сөздөрдү уктук. 3-бригадда жашайбыз 60 жылдыкта. Чекесиде жашайбыз да, биз максатка жакын. Жолдошуңуз каякта? Күйөөм дагы жерде ошол жакта эди. Калган эди. Кеч анан жыла бериңиздер, чоң адамдар жыла бергиле деген экен, анан кече келди. Лекин инилерибиз калган бирок баардыгы ошо. Биякта дагы канча болосуңар, канча болотсуңар деп айтып атышат. Биякта энди жакшы болуп кеткиче шекте туруңуздар деди. Анан бүт текширип, ошол солдаттар киргенде үйүмө текширип, бар жок жакшы болуп кийин болсо анан чакырабыз деп атышат. Үйүңүз сагындыңызбы? Сагындыңызбы үйдү? Кете үйдү, айылды сагындык, үйүбүзгө кетебиз, качан кетебиз? Үйүбүзгө кетебиз деп. Ана кичинекей.